Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сөздүн көркү көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Көрсөтүүнү кыргыз тилинин өзгөчөлүктөрү жөнүндө жалпы сөздөн баштайлы. Бул кыргыздын сөзүнүн мындай феноменалдуулугу, анын кооздугу, көркөмдүгү, байлыгы, сүйлөгөндө куюлушуп тургандыгы жөнүндө бул биз эмес, кыргыздар эмес, орустун, немистин улуу окумуштуулары таң калып айткан. Мен ушуну Манастан айтат элем. Манас эпосун айтып атканда ушундай ыргак, үйүн ыргагы, музыкалуулугу, ана жанагы мындай синтаксистик жактан алганда татаал сүйлөмдөн болгондо дагы жанагы багыныңкы татаал сүйлөм деп коет да. Бир ойду айткачакты бир нече ойлорду айтып, жеткирип, санап, таптап, сыпаттап отуруп, акырында бир ойду айтат да. Мисалы, Манас тили сыпатташ үчүн кандай уркмуш сыпаттарды айтып, анан Манастын кандай экенин айтып атат да. Мисалы, ак куланын деле ошол сыяктуу. Ошондой учурларда бул сөз өзүнчө эле куюлушуп турат. Жанагы сингармонизм деп коет эмеспи? Ошол үндөштүк мыйзамын же Манас жараткан кыргызга, же Манасты ошол үндөштүк законуну улам куюлуштуруп жүрүп отуруп жазаган да. Эгерде үн ыргагы, музыкалуулугу болбосо, Манас эпосун айтышка кыйын. Мына ошондуктан кыргыз тили айрыкча феноменалдуу десе болот да. Мындай кыргыз тилинде мындай ооз-эки айтуу, ушундай сабап, нөшөрлөтүп, төгүп айткан кыргыздарда гана сапат бар экен да. Абудуллов деген теги арабтын ушундай саякатчысы кыргыздарга келип, кыргыздар уйкалыштырып сүйлөйт экен, уйкаштырып сүйлөйт экен. Анан булар ушундай үндөштүк деп коебузбу, сингармонизм. Ошол ыргактуулук күчтүү экен депчи. Ошо күүсү, жумшактыгы, кооздугу, байлыгы, ушунун баардыгы ошол бир кыргыз тилиндеги бир өзгөчө бир сапатты билгизет. Жана төкмөлөр деген эмне үчүн башкаларда жок? Эмне үчүн манашчылар жок? Анткени кыргыз татаал ойлорду дагы ырдап туруп айтып коет да. Ошон үчүн төрөлгөндө да бешик ырдап айтат, өлгөндө да кошок менен адамды узатат. Сөз жөнүндө канча айтса да түгөнбөс анык. Антсе дагы агайларымдын сөздүн даамы, жыты, өңү, салмагы жөнүндө сыпаттаганы мага жакшы таасир калтырды. Жанагы сөз жөнүндө дастан деген китебимде жазгам да, мындай бир жери бар да. Сөз билген адам сүйлөп турса, ырдап аткандай, ырдап жаткандай угулат. Да? Ошону адам тыңшайт. Анан дагы бир сөз бар да, ушундай деп жүрөм. Бир сөздү адам айтып алып сүйүнөт да. Бир сөздү адам айтпай коюп сүйүнөт. Ырас эле айткан экенмин же ырас эле айтпай койгон экенмин. Же бир сөздү айтып алып кейит. Айтаң ушуну бекер айткан экенмин деп. Бир сөздү айтпай коюп кейит да. Кап ушуну айтып калсам болбойт беле, айтпай калдым деп. Көп адамдар китепте жазылган сөздөрдүн үнүн тыңшай алышпайт. Алар китепти караганда тамгалар гана көрүнөт. Ал тамгалардан куралган сөздөр да жандуу сөздөр экенин туюшпайт. Ошондуктан аларга сөздөрдүн кереметтүү шыбырындыруу болбойт. Мана ошондон сөздүн түрдүү жана өңү деген болот, даамы деген болот, күчү деген болот, кудурети деген болот, жыты деген болот. Жыпар жыттуу сөздү угуп турганда кулагыңды гана эмес, мурдуңду тосуп жыттагың келет. Жыпар жыттуу сөздөр теребелде жер бетин бербей жайнап өсүп турган жыпар гүлдөргө окшош. Жыпар сөздүн жыты да ошол түркүн гүлдүн жытындай туюлат. Бирөөнүн сөзүн уксаң итиркейиң келип, ошондон ошол жерден кетип калгың келет да. Бир сасыган, бир бүксүгөн жерде отургандай болот адам. Ал өзү ошол адамдын сөзүнөн бир бүксүгөн бир
жаман ою бар адамдын сөзү ошо бүксүп эле чыгат. Ошондон улам сөздүн жыты бар деп коет да. Сөздүн жыты бар дегенде Сүйүнбай Эралиевдин Ак жыттар деген поэмасы бар да. Бул ошол жыттын өзү дагы сөз аркылуу берилет да. Ошол жыттана түшөт. Буруксуй түшөт мындай караганда. Анан кийин ар кандай дүйнөнүн көркүн кубулушун сөз аркылуу кээде өзүнүн турган табият турмушта турганынан да ашыгыраак да айтып койгуга болот да. Көрктүүлүгү бар сөздүн, андай эле даамы бар сөздүн. Сөздүн бирөө айтып атса адам тамшанат да. Шундай кынаптап кырааты менен шундай бир сонун сүйлөгөн адамдар болот да. Татынакай эриндери менен таттуу тилден жаралып жаткан ар бир табыш балдай таттуу чыгып, андан сөз куралып, сөздөн шурудай тизилген сүйлөмдөр түзүлүп, ал сүйлөмдөрдөн татынакай айтымдар, тексттер токулат. Андай сөздү укканда бал жутуп жаткансып, оозунун ичи таттууланып, тамшанып аласың. Ширин шилекейиңди кантип жутуп алганыңды байкабай каласың. Кээ бир адам шундай жаркырап туруп, айлана чөйрөнү өзүнө бир тартып, каратып өзүнө, көңүлүн ачып койсо, ошол сөздөн улам жарык чачып, жарыктай түшөт бөлмө отурган жер. Бул сөздүн нуру деп коет мунучу. Сөздүн нурунан адамдын өзүнүн жүзү дагы нурданып турган сейт. Же болбосо жүзү нурданган адамдан бир жакшы бир нурданган сөз чыгат. Сөздүн салмагы деп да коет. Бир сөз айтсаң ошол салмактуу болуп, анан чечилбей аткан нерсенин бардыгын басып, ошол сөздүн эле салмагы башка канча сөз айтсаң, ошончо сөздүн баарынан салмагы жогору болуп басып кетет. Кээ бир адамдар баядан азоаттай атырылып турса да, далилдүү, орундуу сөздү укканда коёндой бүжүрөп, чымчыктын балапанындай оозун ачып отуруп калганын билбей калышат. Тайдай так секирип турса да, тонналаган жүктүн төө басысында калгансып, үнү заматта өчөт. Ошол салмактуу бир эле сөз ал олонгон отту өчүрүп, талааны каптап келаткан ташкынды токтотот. Салмактуу ой, салмактуу сөз. Ошондон улам балким адам өзү салмактуу адам болушу мүмкүн да. Адам көп сүйлөгөн менен ал жел сөз болуп калышы мүмкүн. Ошол эле маалда сөздүн салмагы дегендей бир кишинин бир күн кечке сүйлөгөн 100 кишинин бир киши бир эле сап макал менен же бир нерсе менен айтып коюшу мүмкүн да. Бул кептин салмагы деген ошол чулуулугу, ойду ошол баягы адам тембергидей айтып салгандыгы да. Ошон үчүн баягы жанагы акындар же бир сөз сыйлаган адамдар дайыма ошол жанагы боксерлор күчүн ошол бир ударга түйгөндөй эле мастер сөз менен жашаган киши дагы айта турган ойду аябай бир чың бир эмеге учукка байлайт да. Ошондо сөз кыска сүйлөмдө, кыска сапта чоң маани болуп калат да. Ошо Манас деген учу кыйырсыз жанагы миллиондон ашык сап, ошол мааниси келсең, мындай карасаң, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп, бөлөгөлгө кеп кетет деген үч эле саптын тегерегинде чырмалып турат да. Калган ошондон бутакталып чыгып, держава куруу, мамлекет куруу жөнүндөгү, келечектеги бир укмуш жашоону куруу жөнүндөгүлөр ошол үч сапка тамыр алат. Бир жөнүндө бир камгактай болгон адамдын сөзү деле камгактай болушу мүмкүн. Учуп күйүп эле жүрө берет, же кылган иши билинбейт, же айткан сөз билинбейт. Ал камгактай эле болот анын сөзүчү. Сөздү үнөмдөй билген киши, аз сөзгө көп маанини сыйдырган киши турмушта көп нерсеге жетет да. Кырааттан дагы ошол бир өзүнүн сөзүнүн байлыкта жагы бар да. Сөзү бай. Ошол байлыгына салып, кыраатына салып, анан бир адамды тамшандырып койсо, ал андан таттуу нерсе жок көрүнөт да. Мисалы мен бала кезимде биз ушул радио, телевизор, гезит дегенден алыс өстүк да.
бир айда бирден гезит барар эле. Анан гезит окугандан кийин эмне сөз гана тыңшайсың да. Анан аш тойлордо барып отуруп калсаң бир 2-3 адам болор эле. Ошол 2-3 адам гана сүйлөр эле да. Калган баары угар эле. Анан эгерде баягы отуруп калганда ошондой учурларда ой Саке сүйлөсөң, ой Беке сүйлөсөң деп анын атын дагы айтпай, Садырбекти Саке деп, Бексултанды Беке деп, Бакирди Баке деп ушундай деп. Анан ошол адамдар сүйлөсө, бири сүйлөсө эле экинчиси кошо сүйлөп эле анан элди каткыртып эле жыргатып коер эле. Ошолордун үнү бир укмуш эле болор эле. Ар биринин окшош сөздөрү мындай окшоштурууга мүмкүн эмес да. Үнү дагы, дикциясы дагы, кырааты дагы, сөзүнүн байлыгы дагы, тамашасы дагы, орунду дагы, ошонун баардыгы болор. Көрсө булар анык эле артисттер экен. Айылдын элин сөз менен баккан адамдар экен. Эми ошондой адамдар чанда болуп калды. Мен ошол жанагы сөз жөнүндө бир изилдегенимде ошол адамдардын сөзү мага элестелет да. Ошол баягы көп адамдардын ортосунда 1-2 адам сүйлөп эле ошонун бүтүндөй баардыгы ошонун оозун карап эле отурушу бул мындай талант чанда. Мен ошондон жанагы сөзүнүн салмагындагы, баркындагы, нарктуулугундагы, салмактуулугундагы ушундай өңүн дагы, түсүн дагы мен ошолордон улам талдап билип жүрөм да. Сөз адамдын ички жигерин аныктап билгизет. Сөз билген адам баасын, күчүн туйган адам таасын, так сүйлөйт, таандап айтат. Сөз эгерде кудурет күчкө ээ болбосо, анда адамды өзүнө да тартпайт эле. Сөз эгерде кудурет күчкө ээ болбосо, анын таасири дагы болмок эмес. Анда улуубу, кичүүбү, жанагындай сөз билген адамбы, билбеген адамбы, ал мындай айырмасы болмок эмес. Эми үчүн жанагы адамдардын сөзүнүн бир кудурет күчү бар. Ал ошондой сапатка дээ да болушу мүмкүн адамчы. Ушундай бир Кудай берген бир керемет күч болуш керек, анын ичинде бир дух болуш керек, рух болуш керек. Ошол дух сөз менен чыгат экен көрсөчү. Ошондон улам жанагы бата берет, ошондон улам кээде катуу айтып сындырып коет, ошондон улам каргап коюшу мүмкүн. Мына ошол бата берген сөз адамдын дагы сөзүндө бир нерсе бар. Жанагындай каргыш сөзүн айтып койгон нерсе дагы бир нерсе бар да, бир сыр бар. Сөздүн магиялык күчү деп коет, баягы ошол ошон үчүн илгери сөздү этияттачу да кыргыздар. Сөздү туура эмес айтып албайын деп, болбосо ошондон сөздөн каргыш алып калганда адам учурлар болгон да. Бул ошол сөзгө аябай олуттуу маани берүү, сөздү пир тутуу дегендей мааниде да. Жаш балдарга мындай өтө көңүл салып сөз кылып мактап же болбосо жакшы көрүп коюудан алыс болгон. Биздин айылда ушундай адам болгон. Ал айтар эле да, мен өз балама өзүм көзүм тийип айырылып калгам деп айтчу да. Мен балага назар салбайм деп, жанагы жаңы төрөлгөн балага той берип, бешикке салып, андай кылчу эмес белек айылда мисалы. Ошол учурда баягы киши мына балам сага салам берип атат, аксакал сизге салам берип атат, алиги алып коюңуз десе, ой балам чоңоюп жүрө берсин, ойноп жүрө берсин, чоңойгондо деп койчу да. Көрсө ошондо ошол адам назарымды салып койбойюн, бир назарым түшүп, сөзүм дагы бир өтүп кетип, ошол балага оорчулук болуп калбасын деп айтчу экен, ойлочу экен. Жанагы сөздүн бүт кудурет күчү
көрүнөт да. Өмүрүң узун болсун, өрүшүң жайык болсун деп жакшы бир баталарды бергенден ошо бала кыргыздын түшүнүгүндө өнөт, өсөт, бир бак конот, бир көтөрүлөт дегендей адамдарда түшүнүк болгон да. Бул бекер түшүнүк эмес. Турмушту жашоону өзгөртө турган касиетке, күчкө ээ. Керек болсо адамдын балага коюлган аттын өзү дагы ошонун тагдырына кандайдыр бир деңгээлде таасир этет да. Ал эми жакшы кишилерден бата алуу деген болбосо элден бата алуу деген сөз бар. Бата менен жер көгөт. Сөз да бата. Анан ал сөздөрдү албай эле койсо болбойбу? Жок, ошонун баардыгында ушундай сөздүн кудурети жатат да. Ошон үчүн балага бата берүү, балага ат койдуруу, бир эмне тилесе ошол адамга барып алдынан өткөрүү сыяктуу нерселер бекеринен эмес да. Ошон үчүн кыргыздар сөзгө маани берген, ошондон улам бата берип, жакшылык каалап баланы өстүргөн жаштарда. Сөз дүйнөнү кармап турган эң башкы кудурет деген сөз да. Кудай деген сөздөрдү алып салып көрчү. Бул дүйнө кандай кудуретсиз болочу. Же болбосо адам деген сөздүн өзүн алып салсаңчы, анда кишилер же болбосо ушундай эле болуп кунарсыз болуп калат да. А жана шаңкайган маанилер, ошол шаңкайган маанини бере алган сөздөр аркылуу ошол керемет берип турат да дүйнөгө. Кереметтүү укмуш деген сөздөр бар го кыргыздарда. Бул чын эле дүйнөнү кереметке айлантат да. Азыркы заманда эч нерсеге таң калбаган, кереметти бир жомок катары түшүнүп калган кишилер көп да. Жок. Адам дүйнөнү, жашоону ушул жомок айландырып, жомоктон чыгып кайра жомокко кирип кетип, мындай дүйнөнү жеңитип жашаганда, ошондо бакыт таалай адамдын колуна барат да. Сөз менен жаралайт, сөз менен дарылайт. Дарыгердин биринчи дарысы сөз деп бекеринен айтылбаса керек. Сөз дары, сөздөн өткөн дары жок. Ошон үчүн врачтар эң биринчи пациентин сөз менен дарылайт деп коет. Врачтар дагы, адамдар дагы, жөнөкөй эле кишилер дагы барып, жакшы болуп калган турбайбы? Жакшы. Бүгүн өңүң жакшы. Сүйлөгөнүң да жакшы экен. Көзүң дагы жакшынакай болуп калыптыр. Маанайың жакшы экен деп адамды сөз менен элдер дарылаган. Сөз менен дарылайт деп атпайсызбы? Адамды ошол ооруп аткан кишинин көңүлүн улап, сен мурунку көргөнгө караганда жакшы болуп калыпсың десе, улам айта берген сайынчы, сенин көзүңө нур ойноп калыптыр, түзөлүп кетер жагына өтүп калыпсың десе, ал чын эле ишенет дагы, ошентип элдин баары ошентип атса тиги түзөлүп кетет да. Ал эми бир нече киши сүйлөшүп алып туруп, улам биринин артынан бири жолуккан сайын тиги киши, сенин өңүң жаман, сен бирдеме болчу атасың, бир жериң ооруп атат, экинчи бирөөсү келип дагы эле ошону сен доктурга көрүн, бирок доктурдун деле дарысы таасир этпей турган жакка өтүп калыпсың десе, ал улам бир алсаң баягы ишенет да. Биринчи, экинчи, үчүнчү жолу турушук берген менен төртүнчү киши айткандан кийин күзгүдөн карап көрөт, что-то подозрительно караса өзү да өзүнө окшобой турат. Анан кийин доктурга барып көрөт. Доктурга жолуккандан кийин дары алдыңбы десе, дары таасир этпептир сага деп койсо, бүттү ал ооруйт. Тескерисинче да ушундай. Ошон үчүн сөздү аябай мындай кылдат, жакшы жагына пайдаланыш керек да. Капа болуп, мүмкүн көңүлү бир чөгүп жүргөндө сөз түрдө жакшы сөз адамды дарыдай дарылайт. Ошон үчүн жакшы сөз жаман сөз жан кейитет, жакшы сөз жан эритет. Сөздөн өткөн дары жок. Врачтын дагы биринчи сөзү, биринчи дарысы сөз. Кыргыздарда ушул мындай караганда адамды ошол адамгерчилик аркылуу, ыйманын ойготуу аркылуу, акылга чакыруу аркылуу өзүнүн байкабай жүргөн мүмкүнчүлүктөрүн
турмушка ашырганга жол көрсөтүү аркылуу мындай адам тагдырын жакшы жакка буруу илгертен келаткан салт да бул. Орунду бир жакшы таасирдүү сөз айтып койсо, ошонун өзү дагы адамды дарылап коет. Сөзү иши бүтпөсө дагы, иши орундабаса дагы, ошо сөз эле дарылап коет. Андан ары адам ошо ишин бүткөрүп, сөзүн жумушун бүткөрүп, жетпей аткан нерсеге жеткирүүгө сөз күч берүү эле ошонун ары дагы өзүнөн өзү болуп калышы мүмкүн ишчи, ийгиликтери. Бул жашоону, дүйнөнү сөз өзгөртөт. Сөз адамдарга кудурет берет. Адамдардын тагдырын жакшы жакка бурат. Бүтүндөй бир революциялар бере албаган нерсени адамзат сөз аркылуу, акыл аркылуу бир жаңы нерселерди жаратып, өзүнчө жаңы дүйнөнү курат да. Сөз ыйлайт. Колдон болсо кыргыздын сөзү карып да. Эгерде эл тилиндеги сөз колдон болсо ал өлөт. Кыргыздын канча сөзү өлдү. Ошондон сөзү ооруйт, ошондон тили ооруйт. Мисалы кыргыз тили бүгүн мен айтат элем, кыргыз тили бул ооруп эле турган чагы. Себеби кыргыз тили сүйлөнбөсө, коомдук жайларда көп жерде кыргыздар отуруп алып орусча сүйлөшсө, албетте бул тилдин сөздүн ооруганы ошол. Тил бузулуп атат. Ар кандай мүчөлөрдү улап алып эле ар кандай сөздөрдү жазап атабыз мисалы. Мына ошонун өзү сөздүн ооруганы ошол. Сөз эгерде чак этип айтканда ордуна тура калса, бул анык ошол сөздүн күлүп жайнап турган ошода. Эгерде сөзүң бурмаланып, сөз так айтылбай, туура айтылбай турса, бул сөздүн ооруганы ошол. Бул ошондой эле, анткени сөз түшүнүктөрдү алып жүрөт да. Мисалы үчүн ыйман деген категория чоң дүйнөнү кармап турган нерсе. Мисалы үчүн мен ошол адеп, уят жерди сактап тура алат. Адабият өлсө болот кыямат деген саптарым бар да. Анткени ошол категориялар жашап турса, мисалы үчүн ыйман деген сөз чоң маани берилсе, анда ошол маани жашайт дагы коомдо чоң бир күчкө ээ болот. Ошол коомду жакшылыкка багыттаган категория болот да. Ал эми коомдо баягындай моралдык жактар экинчи планга отуруп, жалаң эле кандай бир мындай кээде ыплас жолдор менен болсо акча табуу биринчи планга чыгып калса, жана ошол акчаны кайда жумшайт? Ал жагынан дагы баягы келечек эмес, баягы адамдын отурумдук бир жеңил желпи эмелерине жумшалып калса, ошондо бул баягы эме болуп калат да. Ошол ыйман же болбосо адеп деген эмелер бөксөрүп, баягы какшып бараткандай сезилип калат да. Бишкек шаарындагы бир топ жердеги жарнамаларды карап, дайыма карап өтөм да. Ошондо Тыы Молдо көчөсү деп коет да. Тыы Молдо көчөсү деп айтууга болбойт. Тыы деген ал фамилия аты болсо дагы бир жөн. Тоголок Молдо дегендеги Тоголок Молдо деген ал бир маанини түшүндүргөн эки сөз. Туурабы? Аны Тыы Молдо деп койсо болбойт да. Мисалы, Ж. Абдрахманов деп койсо мүмкүн. Жусуп Абдрахманов Турбаев деп. Анан Тыы Молдо көчөсү дегенде бул болбойт. Бул өзү сөздүн ооруганы ошол. Аны ооруткан ким? Аны кыргыздар оорутат. Мына ол Ош базарында турду. Кош бойлуу мектеби деп. Бул школа беременных дегенде турат да. Кош бойлуу мектеби. Мектеп кош бойлуу. Бир жерде турду. Түрдүү даамдагы ундар дейт. Анда ачуу даам, таттуу даам болушу мүмкүнбү? Ал көрсө түрдүү сорттогу ундар деп айткан экен, көрдүңөрбү? Демек ушундан улам эле
тилдин ошол ооруп атканы ошондон эле баягы кыргыздын көп сөздөрүнүн колдонулбай өлүп жок болгондугун айтып атат. Эне тилинде кыргыздар сабаттуу жазуу бул эң кыйын проблемага айланды. Кызмат жагында дагы, илимде деле ушундай. Салижан Жигитев агай айтчу эле, бир үлгү текст деген сөздү көп айтар эле да. Бул үлгү эне тилибизде ушундай даамдуу, таттуу, ушундай логикалуу, кеби бай болгон бир текст түзүш бул кыргыздарга эң күчтүү чоң проблема. Эне тилибизде өркүндөтөлүү, окуй билип, сүйлөй билип, учурга бап жетилтели деген ойлор кубантат. Бизде ойгонуу бар да, тилибизди бутуна тургузалы, эне тилибизди таза сактайлы, эне тилибизди көркөм адабияттын гана эмес, илимдин, билимдин, саясаттын тилине чейин жеткизели деген бир жакшы ойлор келатат. Бир ойгонуу бар. Тилибизди сактайлы, өркүндөтөлүү, тазалыгын коргойлу, тилибиздин өзүнөн терминдерди жараталы, тилибизди байыталы, башка элдин тилинен тил келип бизди бузуп, бурмалап кетишинен сактайлы деп, ушундай бир жакшы дух берген бир көрүнүштөр бар. Адам биринчи өзүнүн бакыт таалайын, максатын, келечегин ой менен ойлонот. Ошон үчүн Заратуштра пайгамбардын жакшы ойду ойлоо деген сөз бар. Анан жакшы сөздү сүйлөө дейт. Ошол жакшы ойду жакшы сөзгө айландырып айтыш керек. Анан үчүнчүсү жакшы ишти жаса дейт да. Булар баардыгы турмушта байланышта да. Жаңы келаткан мына бул муун, бөбөктөр, анын өйдө баягы тестиер, өспүрүмдөр келатат. Мына ошолор китеп окуу маданияты калыптанып, ошол китеп окуу маданиятына кайра кайтып келаткандыгы байкалат. Китепке маани берип келаткандыгы байкалат. Бул китепке маани берип келаткандыгы бул сөзүнүн кыргызча ой жүгүртүүсүнүн калыптанышына алып келет. Мына ошолор китеп окуу маданиятына чындап кирип, ошолор бир жакшы, бир таза сүйлөп, бай сүйлөп, эне тилибизде бир туура жазып, туура сүйлөп келаткан бир муун болсо, ошол муун келет алкышойт деген бир үмүт бар. Унутулган сөздөрдү ордуна келтирсек эле, ошол дарылаганыбыз ошол сөздү таза, так, орундуу, көрктүү, бай сүйлөгөнүбүз, тилди дарылаганыбыз ошол, тилди оорудан арылтканыбыз ошол, сөздү сактап калганыбыз ошол, ырдап, күлүп, жайнап турган ошол. Сөзүбүз оорубай, ыйлабай, көркүнө чыгып, аңкып, күлүп жайнаганын көргүбүз келсе, эне тилибизди барктап сүйлөй билели.